Eримдин акчасын ойноп жейм, баламдын акчасын ойлоп жейм дейт да. Мисалы жөнөкөй, өмүрлүк жолдошуңуз акча берсе, кеңири жүрөсүз, кеңири ойлонбойсуз, дыккат болбойсуз. Неге? Күйөөңүз берди. Бирок балаңыз бир жерде иштеп келет, Россияга барып иштейт, кичине акча салат, ошону алгандан кийин кыйла ойлоносуз, колдору титиреп баштайт. Неге? Баламдыкы. Балам кыйналып акча тапты, мен үчүн тапты, ойлонуп иштетейин, туура жолго иштетейин, туура эмес иштетип койбойн. Коркуу сезим, анан кыжалачылык сезим пайда болот да. Ошондуктан да өмүрлүк жолдош, баягы жалгыз аял дейт. Жалгыз аял атасы жок балдарын тарбия кылып жаткан болсо, ал автоматсыз согушка баргандай эле деп түшүндүрөт да. Түшүндүргөн учурда ушунчалык кыйын. Эмне айткым келет? Аллах ыраазы болсун. Жалгыз бой эне болуп туруп, эч нерседен коркпостон, дүйнөнүн мүскүлүнө, согушуна автоматсыз чыккан энелерге Аллах ыраазы болсун. Эч нерседен тайманбастан, эркектер кыла албаган иштерди кылып, 5 баласын, 4 баласын тарбия кылып, эч кимге муктаж кылбастан чоңоюп жаткан энелерге Аллах ыраазы болсун. Аллах ыраазы болсун алардан.